башчысы Аким Раматов Мурат Сагиновичтин Күйгенінің ұрматына қарата ұйыштырылып көтерілуді бұл жақшы жөрелге жыл сайын өткөріліп келаткандығын билдиребиз. Әлемді бүгінгі ойында жалпы район боюнча 10 команда катышууда, ойын тарасында Саруу жана Барскоон айылдарынын оюнчулары ойын жүргүзүүдө. Ötüründe birinci oyuna yürüydü. Rötüdataya görüşçüler sizlerge biz Saruu komandasının oyuncuların tanıştırıp ötürük oyunda olsa köpür yürüydü. Saruu komandasından görülen birinci nomerdagi Baktiyar Bayrak Paysendegen atmanın oynatçadan ikinci nomerde Jenişov Peşte Tumanlıgın atmanın oynatçadan üçüncü nomerde Yurkuşov Azamat Milyon деген atmanın oynatçadan evet dördüncü nomerde olsa Kanat Bekov Tilekmat Dört atı menен oynatçadan beşinci nomerde Abdülkadirov Aytbek Ay Kaşkarı'nın atmanın oynatçadan altıncı nomerde Tokten Aliyev Tölenmeden Sulu atı menен oynatçadan жетинчи Окенов жогоруда айткандай эле Саруу жана Барскоон айылынан келген бата командалары оюнду жүргүзүүдө өзүңүздөр көрүп тургандай көк кийимчен жигиттер Саруу айылынан келген Саруу командасы ал эми кара кийимчен жигиттер болсо Барскоон айылынан келген бата командалары бар оюнчуларга ийгиликтерди каалайбыз. Ортодо жекеме-жеке эсеп саны болсо 1-0 эсебинде Саруу айылы алдыда бара жаткандыгын bildiririz.
Ön жакшы жеке эки команданын бирден улатчылар чыгып, жекеме оюнун көргөзүп жатат. Кимиси мыкты болсо улапты тартып берет. Эки жигитке тең баракелди дейли. Батата командасынан келген 12-нчи номердагы 11-нчи номердагы Токбаев Нурбек. Ортада Алени Саруу командасынан болсо 12-нчи номердагы Кубанычбек уулу Сүйүнбек ортада жекеге чыгып, кимиси мыкты экенин көрөбүз, улапты тартышууда. Азамат биринчи ойдоганы болду. Сарынын мыкты жоон билекти жигиттери улапты ой бербей туруп тезирен армадагы алышып жатып калды. Саламатсыздар. Оюнду улаттыңыздар.
жана эми биз көрүп жаткан биздин талаада ойноп жаткан оюнчуларды бир сыйра айтып өтөлүм. Биздин талаада бизге жана сиздерге оюн көрсөтүп жаткан Саруу айылынан келген Саруу командасы, ошондой эле Барскоон айылынан келген Барскоон бата командалары эң жакшы оюндарды көргөздү. Биринчи таймда Саруу командасы эсеп санын 1-0 эсебинде өзгөртүп алдыга озуп чыккан. Ал эми экинчи таймдын оюну жүрүүдө. Экинчи таймда дагы 1-0 эсебинде Саруу командасы алдыда бара жаткандыгын билдирет. Убак болсо ортодо жатат. Оюнчулардын кимикаларын тогула көрөбүз. Оюн болсо Саруу Кенжебек байке Актерек айылынан келген улакчылардын өтүгүн алдыңыз эле. Андыктан өтүктү кайрып берсеңиз, азыр экинчи тайм оюн бүткөн соң кийинки оюнга ичке булуң айылы менен Актерек айылынын оюнчулары чыгат. Андыктан Саруу Кенжебек байке убакты Актерек айылынын оюнчуларына кечиресиздер, өтүктү кайрып бериңиз. Актерек айылынан келген биздин оюнчуларыбыз өзлөрүнүн өтүгүн сурап жатат. Кенжебек байке. Az zamат деп айталы дедик эле. Саруунун мыкты жигити улакты кайрадан голдон чыгарып алды. Улак болсо жерде жатат. Оюнчулар кызуу талашууда. Жогорудагы оюнчулар болсо биздин Саруу айылынан келген Саруу командасынын оюнчулары, Барскоон айылынан келген Баба командасынын оюнчулары. Оюнду болсо Кадырбек уулу Тештек байкебиз көкбөрүдө башкы калыптык айлаңыздар, ден соолукка караңыздар, бири-бириңиздерди этияттык менен ойноңуздар, ден соолукка караңыздар деген жолдой кийинки улагын салып койду. Саруу айылынан келген Саруу командасы. Demek kiyinki dagı bir ulak salınıp gitti. Azamatsızlar sarılıklar. Saruu ayılının mıktılары kiyinki esepler dagı esep sandarını özgörtүүгө мүмкүнчүлүктөр бар дегенче жолдой улакты жерден Сарунун мыктылары алып кетти. Кашканы минип кайкайып, уракты алды талтайтып деп, мына мыктылар болсо улакты алып, казанды көздөй кеп тарапты. Ортодон Барскоондун мыктылары, Бабанын мыкты жигиттери улакты жулуп алып, казандан ары көздөй чет тарапка чыгып кетти. Улакты оюнчулар улакты четке таштап салган.